Сөз Төлебаев Балбақ Зарылка иште. Урматтуу Райым, урматтуу депутаттар. Бул 5 өлкө бардыгы бирдей 70 миллион доллардан төлөшөбү же ар ким ар башкача төлөбү? Мен оң жагыңызда турам. Балбак Зарылкыч, урматтуу Балбак Зарылкыч, эми бул жерде мен айтып өткөндөй 70 миллиондон баарына бирдей төлөнөт. Макулдашуу күчүнө киргенден тарта $5000 90 күндүн ичинде төлөнүп берилет. Биринчи төлөм. 5000? Ой, кечиресиздер. $5 миллион. Жок, сиз мага мен сизге түзүлө суроо бердим. 70 миллион бардыгы бирдей төлөнөт. Бирдей төлөнөт. Мунун штаб квартирасы каякта? Кандай дейсиз? Штаб квартирасы каякта бул? Борбору каякта жайгашкан? Бул офиси каякта жайгашкан? Штаб квартирасы Стамбул шаарында, Турцияда деп келишимде көрсөтүлүп макулдашылган. Бул бирок бул жерде мындай өткөндө да ушундай суроо болду комитетте. Биз бул жерде айтат элек, бул мамлекет башчыларынын деңгээлинде макулдашылуу, сүйлөшүлүп макулдашылган маселе штаб квартира боюнча. Биз Кыргызстан ушул бизде болсун деген маселени көтөргөнбүз. Ошондуктан биз ошол жерге штаб квартира жөнүндө 13-чү беренеге биз норма киргиздик кошумча. Штаб квартиранын филиалын ачуу боюнча ошол мүмкүндүк көрсөтүлгөн 13-чү беренеде. Ошол биз Эми биз бардыгыбыз бирдей акча төлөп аткандан кийин, бардык өлкөлөр 70 миллиондон төлөп аткандан кийин, бардыгыбыз тең салмактуу мүчө болуп аткандан кийин, эми чоң өлкөлөр эле өзлөрүн алып кете элеби штаб квартирасын? Ушуну да бир эске алып, бир сунуш киргизип, может мындай экономикасы өсүп келаткан мындай чакан өлкөлөргө деле берип койсо болмок эми, Турция тарабычы. Ушуну бир сунуш кылып көрсөңүздөр. Бизде болсо да кичине иш орду күчү болот эле, жакшы болот эле, эгер баарыбыз тең акылуу төлөп атсак. Менин оюмча бул тарыхта мындай биринчи жолу болуп атат го дейм, мындай уюмга өзүбүз акча төлөп тең ата кирип атканыбыз, туурабы? Мындай түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда биринчи жолу болуп атат. Башкаларга да төлөп кирдик беле, тең ата болуп? Тең ата болуп. Кайсыга төлөп кирдик эле? Сиздин эсиңизде барбы? Жок. Бизде түзүлгөн фонддордо биздин мен ошону сизге айтып атпайм. Тарыхта биринчи жолу Кыргыз Республикасы 70 миллион төлөп, тең ата болуп, бир фондко мүчө болуп кирип атат да, туурабы? Угулган жок. Туура, биринчи жолу. Ошону айтыңыз да. Рахмат.